Кочкор району түндүк тарабынан Чүй, ысык ата, батышынан Жумгал, түштүгүнөн Нарын, чыгышынан Тоң райондору менен чектешет. Аянты 6,4 миң чарчы километр. Калкы 60 миң. Борбору Кочкор кыштагы. Теңир тоонун дарбазасы аталган район негизинен Кочкор өрөөнүн жана карамагындагы тоолуу аймактарды ээлеген атактуу Карагужур айтылуу соң көл өрөөндөрүн өзүнө камтыйт. Кочкор өрөөнү тоолордон, адырлар тилкесинен жана жантайыңкы түздүктөрдөн турат. Өрөөндү бийиктен караган адам Кудайдын кудурети менен кайталангыс укмуштуудай кооздукту тартуулаган керемет тоолор менен курчалып турганына күбө болот. Түндүгүнөн Кыргыз ала тоосу, батышынан Кызарт жана Жумгал тоолору, түштүгүнөн Каракокту, Баба ата, Үкөк тоолору, чыгышынан Караго тоосу менен курчалып турат. Бул тоолордун орточо бийиктиги 3500–4500 метрге жетсе, айрым чокулар андан дагы кыйла бийиктикке көтөрүлөт. Ушул чокулардын аралыгында бил баскак жерлер жатат. Аларды эжелтеден эле жергиликтүү эл жана жүргүнчүлөр ашуу катарында пайдаланып келет. Мындай ашууларга шамшы, гегети, коңорчок, керкебес, түндүк жана башкалар кирет. Жалпысынан Кочкор өрөөнүнүн узундугу 80 километр, туурасы 20 километр. Анын ичинен түздүгү батыштан чыгышты көздөй 55 километр аралыкка созулуп, туурасы Чолпон кыштагынын тушунда 8–10 километр. Ал эми чыгыш тарабы Семизбел кыштагына жакын 20 километр. Өрөөн кеңдик боюнча трапеция формасында жайгашып, таманынын деңиз деңгээлинен бийиктиги 1900–2200 метр. Климаты континенттик, кургак. Июлдун орточо температурасы 16 градус Цельсия, январдыкы 10 градус. Жылдык жаан-чачындын орточо өлчөмү 200 мм түзөт. Өрөөн жеринин рельефи боюнча түздүккө, өрөөн ичиндеги, тоо этегиндеги адырларга жана тоолорго бөлүнөт. Айланасындагы тоолор өрөөндүн таманына салыштырганда 1500–2500 метр бийиктикке жетет. Өрөөндүн түздүктөрүнүн тескейинде Ак Учук, Айгыржал, Акчап, Бөксө тоолору жана тоолорго жабышкан адырлар созулуп жатат. Булардын бийиктиги деңиз деңгээлинен 2000–2700 метрге чейин жетет. Табигый шартын алып карасак, өрөөн ачык күрөң жана боз, ал эми тоолуу бөлүгү күрөң топурактуу. Өрөөндүн чыгыш тарабы болгон Семизбел, Арсы жана ушул чөйрөдөгүлөр кургакчыл келип, жарым чөлдүү аймактары кезиксе, борбордук бөлүгү түз талаалуу келип, саздуу тегиздиктерден турат. Өрөөндүн күнгөй тарабындагы Кумдөбө аймагы адырлуу кургак талаалуу болсо, анын маңдайындагы тескей тарабы кургак Үкөктөн баштап Туз, Алтын булак, Аракөл, Акчийге чейин адырлуу талаа, ага улай, батыш бөлүгү Кызарттын белине чейин шалбалуу талаа болуп кетет. Ал эми өйдөлүп кеткен күнгөй батышындагы Сарала Саз, Ири суу, Акбел тараптары тоо шалбаасы жана тулаң чөптүү кирет. Өрөөн дыйканчылыкка, тоолуу бөлүгү жайытка пайдаланылат. Кочкор өрөөнүнүн чыгыш тарабы Караго жана Каракүнгөй тоолору менен чектелет. Тоң районунун Семизбел жайлоосу менен чектешкен Белтепши жайлоосу. Ушул жердеги анча бийик эмес тоолордун кырына чыкса, Ысык көл аркы жээги менен кошо көрүнөт. Бул чакан жайлоону илгертен эле Кара Саз, Каракүнгөй айылдарынын малчылары жайлап келишкен. Мындан сырткары, өрөөндүн бул чыгыш тоолуу аймагында бороондор, аңырты, көк кайкы жана башка талыштагы жайлоолору орун алган. Кызыктуу учур жайдын толук мезгилинде дагы өрөөндүн батыш тарабынан келген Кызарттын шамалы бул жерге чейин жетип, катуу шамалды кээде өзү менен кошо бурганактаган жаанды дагы айдап келет. Жайлоо деген
жайлоо, шамал басылып, тез жаап өтчү жаандан кийин күн чайыттай ачылып, кайрадан кулпура түшөт. Ушул аймактагы тоогур калай курулган бул арыктын узундугу далайга созулат. Сууну түз алып өтүш үчүн таштарды ирети менен тизип олтуруп, арыкты бир нече метр бийиктикке көтөрүшкөн жана борпоң жерлерине суу сиңип кетпеш үчүн бир топ аралыкка астына таш төшөп чыгышкан. Канча кол эмгеги жумшалган, жалаң таш менен кынап, тапталып, тизилип, кажыбас күжүрмөн аракеттин аркасында курулган бул арыктар өткөн доорго таандык. Ал убактардан калган далилдүү эстеликтер сыяктуу туюлат. Совет мезгилиндеги айыл чарбасынын өнүгүү мезгилинде электр суу насосторунун келиши менен пайдалануудан чыгып калган бул арыктарды азыркы кезде муктаждыктан улам жеке чарбакерлер кайрадан ишке салуу аракетинде. Кочкор өрөөнүндө минералдык кийим байлыктардын запастары өткөн кылымдын орто ченинде изилдене баштаган. Бирок жергиликтүү элге мурдадан эле белгилүү гендер болгон. Мисалга, бул аймакта коргошун генин байыртадан иштетип келгендиги жөнүндө маалыматтар бар. Кен байлыктардын ичинен курулуш материалдарына колдонуучу баалуу минералдар дагы жетиштүү. Кыргыз Ала тоосунун чыгыш этегиндеги өрөөндүн түндүк тарабында жайгашкан арсы сиенит кени. Баалуу минералдар тутумунан түзүлүп, ар кандай түстө болгондуктан, бул таштардан кубулжуган эң кооз такталарды алууга болот. Бул таштарды өткөн кылымдын аяк черинде эле имараттарды жасалгылоо үчүн пайдалана башташкан. Арсы коргошун кени. Кочкор өрөөнүнүн түндүк тарабында, Кыргыз Ала тоосунун түштүк капталында өткөн кылымдын 50-жылдарында геологиялык ири чалгындоо жүргүзүлгөн. Геологиялык чоң экспедиция чалгындоо иштеринде тоолорду узун аралыкка чейин көзөп, азыр силер көрүп тургандай штольный ыкмасы менен изилдешкен. Бул штольныйлардын узундугу бир нече жүз метрге чейин барып, капталдарына тарам-тарам болуп казылган. Tupik. Бул жерде тоо боорундагы оюлган мындай штольныйлардын бир нечесин көрүүгө болот. Мында бири-биринен алыс эмес аралыкта эки руда тилкеси менен табылган. Руда тоо тектердин арасында линза, уя, тарамча жана нокот түрүндө кездешет. Ал эми ар кайсы коктудагы урандык айланган бул эски жер тамдар ошол убактагы геологиялык экспедициянын турак жайлары болгон. Түндүк тоо барит кени. Кочкор кыштагынан 30 километр түндүк батыштагы Кайнар тоосунда жайгашкан кен ушундайча аталат. Өткөн кылымдын 60-жылдары геологиялык чалгындоо жүргүзүлгөн. Кендин узундугу 800 метр, туурасы 200 метр аянтта ээлеп, анда бариттин ар кандай өлчөмдөгү тарамчалары кезигет. Алардын орточо калыңдыгы 5 метрден ашат. Барит майда бүртүкчөлүү, ак, бозомтук, кызгылт түстөрдө. Эсептелген запасы 60 000 кубка жакын. Барит таштын салмагы оор болот. Жогорку сапаттагы белил асырларын даярдоого жана жерди бургулоого пайдаланылат. Жакынкы убактардан баштап кенди Кытайдын тоо кен өндүрүштүк компаниясы иштетүүгө киришти.
Кочкор өрөөнүнүн батыш түндүгүндөгү Сарала Саз жайлоосу, Байыркы жибек жолу өткөн өрөөндөгү Кереметтүү жайлоо. Сарала Саз жайлоосу батышка өйдөлөгөн тоолуу аймак болгондуктан бул жерден Кочкор өрөөнү алаканга салгандай көрүнүп турат жана Шамшы капчыгайы ушул жерден башталат. Шамшы ашуусу Кыргыз Ала тоосунун чыгыш бөлүгүндө, Шамшы капчыгайында жана Шамшы сууларынын баш жагында жайгашкан. Бийиктиги 3570 метр. Ашуу эки чокунун ортосундагы ээр сыяктуу кайкыда. Ашуу аркылуу эзелтеден улуу жибек жол өткөн. Ал эми мурунку убактарда Кочкор жана Чүй өрөөндөрүн байланыштырып турган негизги ат жол каттамы болгон. Сарала Саз жайлоосунда бир нече күн кургакчыл боло калса, бул жердеги чөптөр ачуу тийген күндөн саргая түшөт. Аймактын Сарала Саз деп аталып калышы дагы ошондон улам. Негизинен Сарала Саз жайлоосу өзгөчө жаанчыл келет. Ошондуктан ортодогу кургакчылыктан улам саргая түшкөн чөптөр тез эле жашылданып калыбына келип турат. Бул аймакта жапайы тоо сарымсактары кол менен айдап койгон сыяктуу өсөт. Түркүн, кооз гүлдөргө дагы бөлөнүп турат. Кочкор өрөөнүндө 2013 жылдын жай айында 17 июнда болгон мындай апааттуу аба ырайы 10 жылдап дагы кайталанган эмес. Мындай аба ырайы мурда кайсыл убакта болгондугу жергиликтүү адамдардын көпчүлүгүнүн эстеринде дагы жок экен. Бул күнү үстүңкү жайлоодогу малчылар күн алыс эмес кайталанып турган аба ырайынын бузулушуна анча маани беришкен жок. Батыш тараптан келген уюлган шамал мынчалык бороон чапкын аралашкан бурганактаган карды алып келгенине өздөрү дагы ишене алышпай чаң тополоңго түшүп калышты. Oldu, kamera uyunup kaldı. Soğuk başık? Ya. Soğuk. Tamam onu tartışırız. Bir momda albüm Katboy doktor, bir momda albüm Karadalı kızlarda.
Akbilen tartып шығарып, екі аттың тарtып шығарып, кеткен işte. Қару жауынгенде бұл түрде Sen köyken pislik ağrı ketip kaldı ona. Pislik ağrı ketip kaldı. Жайкы жааган кар тоолуу аймактарды гана эмес, төмөнкү өрөөндү дагы бүтүндөй кучагына алды. Сараласаз жайлоосунан батышты көздөй өйдөлөп, Ак Бел жайлоосу жайгашкан. Жайлоону кезип улуу жибек жол өтөт. Бул аймактагы жаан-чачындуу келет. Бирок күндүн аптабында чөптөр саргайып күйүп кетпей, элээрки жаан-чачынга чейин туруштук берет. Бул жердин чөбү күчтүү, ошондуктан кымызы дагы өзгөчө деп мактана баа берип калышат. Жайлоодо жакынкы айылдардын жеке чарбалуу малчылары жайлашат. Кочкор өрөөнүн батышындагы ийри суу капчыгайы. Бул силер көрүп турган жолдор советтик мезгилдин акыркы жылдарында егете ашуус аркылуу чүй өрөөнүндөгү малды суусамыр жайлоосуна алып өтүш үчүн курулган жана мезгилдүү жол болгондуктан жаздан күзгө чейин автоунаа каттап турган. Кийинки убактардагы чарбасыздыктан каралбай калган бул жолдорду тоо боорунан түшкөн шагылдар бөгөп калгандыктан азыркы учурда ат каттам менен гана мал айдалып калган. Ушул аймактагы Кыргыз Ала тоосунун түштүк капталынан 3000 метрден ашык бийиктиктен Кочкор дарыясынын сол куймасы Каракол суусу башталат. Узундугу 51 километр кууш капчыгай аркылуу агат. Ири жана майда болуп 40га жакын куймалары бар. Сөөк капчыгайы Кочкор жана Жумгал райондорунун аймагында, Карамойнок жана Жумгал тоолорунун аралыгында. Сөөк суусунун аккан багыты боюнча батыштан чыгышка 50 километр созулуп жатат. Таманынын жазы жери 2-3 километр, кууш жери 1 километрге жакын. Деңиз деңгээлинен 2300-2900 метр бийиктикте. Капчыгайдын таманы жана тоо беттери бадал аралашкан талаа шалбаалуу келет. Капчыгайга туташкан бул сандык тоосунда алюминий кени бар. Капчыгайдын төрүнө чейин автожолу кетет. Жайкы жайлоо. Сөөк суусу Кочкор суусунун оң курамы, узундугу 49 километр, ири жана майда 45 куймасы бар. Жумгал ырка тоосунун түндүк чыгыш капталынан башталып, чыгышты карай агаттагы Каракол суусу менен кошулуп, Кочкор дарыясын түзөт.
Кызар ташуусу Кочкор жана Жумкол өрөөндөрүн байланыштырат. Ушул аймактагы тоголордогу коктулардан Кочкор өрөөнүнө андан ары Тоң районунун аймагына чейин жеткен айтылуу кызарттын шамалы башталат. Кочкор кыштагынан 32 километр батыш тарапта анча чоң эмес Аракөл көл орун алган. Көл мөңгүлөрдөн пайда болгон корундунун суусу менен толукталып турат. Бул көлдүн суусу тузсуз, тунук жана таза. Айыл чарба жерлерин сугарууга пайдаланылат. Көлдө балык жашайт. Күйгөн суу муну ушул Аракөл аймагындагы жерден чыгат. Окумуштуулардын изилдөөсүндө жер астындагы көмүр тегиндеги кендердин газдалуусунун негизинде тереңдикте жаткан сууну газдаштырып сыртка тийип чыгышынан пайда болгондугун далилдешет. Чоң Туз кени Кочкор кыштагынан 30 километр түштүк батыш тарабында жергиликтүү эл илгертен эле пайдаланып келишкен. 1955 жылы геологиялык чалгындоо жүргүзүлүп, запасы эсептелген. Чоң Туз шахтасы 1930 жылдан баштап иштей баштаган жана жыл сайын 30 000 тоннадан тоют тузун казып алган мезгилдер болгон. Азыркы убакта шахта өз ишин токтотпой, талапка жараша туз алууда. Чоң Туз шахтасында жайгашкан дарылоочу жай. Жер астындагы стационар Чоң Туз шахтасынын бир бөлүгүн ээлеп, горизонталдуу багытта жайгашып, Көктөө катмарындагы галереяны ээлейт. Узундугу 500, туурасы 5, бийиктиги 3 метр. Өнөкөт бронх оорусу, астма жана айрым аллергиялык оорулар менен жабыр тарткандар үчүн жабдылган атайын бөлмөлөр бар. Тоо климатынын шартындагы Туз шахтасынын микроклиматы оорулардын организмине жагымдуу таасирин тийгизет. Дарылоочу жай 1980 жылдан баштап иштейт. Тоонун астына элдер туз алып оюп киришкен да. Анан бул жер чоң үңкүр болуп калган. Кийин көл бузулганбы же чоң жамгырдын себебиненби кылып чоң сел келген экен дагы. Көптөгөн мал сал, окат дүнөөлөрдүн баары агып келип ушинге басылып калган тоонун астына. Ошондо бул орекил эчкинин мүйүсү, орекил эчкинин териси деп изилдеп кетишкен да. Бул жерде таң калыштуу болуп атат. Астында кара кийиз, андан көк кийиз, андан боз кийиз болуп атат. Булар эми алдына салып иштешкенби же жашап аткан адамдарды агып келип такалып калганбы ушул белгисиз бирок. Мына бул жерге дагы ала кийиз агып келип басылып калган. Бул кийиздерди жулууга даже мүмкүн эмес. Тузга аябай бекем болуп бышып калат экен булар. Бул жерде кичинекей ооз бар болчу бияка кирген. Муну кийин комбайн менен чоңойткондо булар көрүнүп калып атпайбы? Бул кийиздер чыгыпчы. Биздин ата бабаларыбыз ушул тоонун астына кирип туз алып чыгышчу экен. Бул жер менен сойлоп киришчү экен. Мына биягы туз, ылдый жагы туз, ортосу топурак болуп турат. Ошол убакта сел жүргөн экен дагы бияктын баарын ылай менен басып калган, сел менен.
Ошол убакта баракки жерге кийиздер басылып калган. Бул тоонун астындагы көлдү айтып атпайсызбы? Ошол көл ушул жер менен агып барганда, суу тияк чуңкурга толгондон кийин артына ылай бүтөп калганда суу артка кетпей калган. Ал сууга эч жактан суу кошулбайт, эч жактан чыгып да кетпейт. Канча жылдан бери турган суу. Ошол суунун жолу ушул. Кантип тусе? Мондан эч айырмасы жок. Просто Кочкор Чопо кени. Өкжар кыштагынан 4 километр түштүк батыш тарапта 1955-жылы геологиялык чалгындоо жүргүзүлгөн. Чопо катмарынын калыңдыгы 20 метрге чейин жетет. Чоподон 100 маркасындагы кыш жана жогорку сапаттагы курулуш черепицасын алууга болот. Кочкор өрөөнүн кыркалай адырлар тилкеси менен өзүнчө бөлүнүп турган Чаар арча, Чалай, Кашаңбе, Карагапчал сыяктуу майда өрөөндөрдү кезиктирүүгө болот. Мындай кичи өрөөндөр тоолор менен курчалып ыктоо болгондуктан табигый жаратылышы кооз, өсүмдүктөр дүйнөсү бай келип, жапайы жаныбарлардын байыр алышына ыңгайлуу болот. Тегереги ушунчалык тынч болгондуктан аттардын кишенегени, иттердин үргөнү, жакынкы тоодогу улардын алыстан пайда боло калган машинанын үнү дагы кулак жасында калбай угулуп турат. Ошого жараша мындай жерди байыр алган адамдар дагы айлана чөйрөнүн таасириненби акырын сүйлөшкөндөрүн байкайсың. Чалай дагы ушундай кичи өрөөндөрдүн бири. Өзүңөр көрүп тургандай, мындай аймактарды жергиликтүү эл жайлоо жана кыштоо иретинде пайдаланышат. Гөл Үкөк, Тескей Ала тоо түндүк капталындагы көл. Үкөк суусунун алабында. Узундугу 2,3 километр, туурасы 700 метр. Тереңдиги суу толгон учурда 70 метрге чейин жетет. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте турат. Көл мурда мөңгү жаткан тепши сымал өрөөндү мареналар жана кулаган таштар бөгөп калышынан пайда болгон. Көлдү түндүк тарабынан туура бешиктеген кырка тоо тосуп турат. Бул жердин түштүк тарабында анча чоң эмес Гөл Үкөк жайлоосу орун алгандыктан, малчылар көлдүн аркы башынан жээктеп, тоо кыркалай кеткен жалгыз ат жүрчү кыя жол менен көчүп келишет. Өзүңөр көрүп тургандай, Гөл Үкөк адам суктан арылыктай керемет кооз жер. Бул жерге көчүп келген малчылардын арасында жарашыктуу боз үйлөрдү тигип, чет элдик туристтерди тоскондору дагы бар. Көлгө мөңгүлөрдөн пайда болгон суулар куюп турат. Гөл Үкөктөн агып чыккан суу Ташкорун бөгөттүн асты менен сарыгып чыгат. Мына бул силер көрүп турган суулар жай мезгилинде толуп турган көлдүн катуу басымы менен атырылып чыккандыктан ак куюк тартып оргуштап, алыстан караган кишиге шумдуктуудай көрүнөт. Узак убакыт таш корундарды аралап тазаланып чыккандыктан суунун тунуктугунан тереңдиктеги майда кумдардын өңүн ажырата көрүүгө болот. Ылдыйды көздөй тез ылдамдык менен агып, жайык жерлерге келгенде чакан көлмөлөрдү пайда кылып жүрүп отурат. Дыйкандар Гөл Үкөктү Кудай берген суусак тагыч деп коюшат. Себеби Гөл Үкөктүн суусу жайында кирип, күзүндө тартылат. Гөл Үкөктүн батыш тарабындагы Көлтөр көлү. Бул көл деңиз деңгээлинен бийиктиги 3,5 миң метрге жакын. Көл тегеректеги мөңгүлөрдүн эришинен пайда болгон. Бул жерге бийик кырдашып жөө чыгасың, бирок ушундай бийиктиктеги жымжырттыктан жана айлананын кооздугунан чарчаганың унутулуп калат. Акыркы убактагы агымы күчөгөн туристтердин максаты ушул кереметти көрүү.
ички теңир тоодогу сары улак капчыгайы Үкөк жана Карагатты тоолорун кесип, Меридиан багытында 45 км созулат. Туурасы Кууш 200-300 метр. Капчыгай аркылуу Чүй, Ысык көл өрөөндөрүн, Нарын аймагы менен байланыштыруучу автомобиль жол өтөт. Кочкор өрөөнүн Карагужур, Төлөк, Соңкөл өрөөндөрү менен байланыштырат. Капчыгайдын башы Айтылуу долоон ашуусуна барып такалат. Жери бетиге шыбактуу келип, кургак талаалуу болот. Капчыгайдын ичи менен Кочкор дарыясынын башы болгон Жоонарык дарыясы агат. Суу бойлой тал чыжыркана өсөт. Жоонарык дарыясы Карагужур, Төлөк суулардын кошулушунан башталат. Суунун узундугу Кочкор дарыясына кошулганга чейин 45 километрден ашыгыраак. Карагужур өрөөнү деңиз деңгээлинен 2400-2900 метр бийиктикте жайгашкан тоолуу туюк өрөөн. Түндүгүнөн Карагужур, Үкөк, түндүк чыгышынан Тескей ала тоо, түштүгүнөн Кара Жорго, түштүк чыгышта Карагаман тоосунун тармактары чулгайт. Ал тоолор өрөөндүн чыгышынан бери бири-бири менен кошулуп туюкталат. Аянты 1240 чарчы километр, узундугу 80 километр, туурасы ортоңку бөлүгүндө 6-8 километр. Таманы тек түрлүү түздүк. Карагужурда кышында кар аз түшүп, жер кара чыгат. Өрөөндүн ортоңку жана жогорку бөлүктөрү булактуу, айрым жерлери саздактуу келет. Анча чоң эмес көлдөр дагы бар. Табигый өсүмдүктөрдөн шыбак, кыска жана узун шалбалуу талааларга бай келет. Ортоңку бөлүгүндө тоют, чөп, арпа айдалат. Өрөөндүн өйдөңкү тоо аймактары жайкы жайытка, төмөнкү түздүктөрү кыштоо болгондуктан мал чарбасын өнүктүрүүгө ыңгайлуу. Өрөөндө Ак Кыя, Лахол, жергөчкү айылдары жайгашкан. Өрөөн аркылуу Карагужур суусу агат. Карагужур суусу Тескей ала тоо, Кара Жорго тоолорунун капталдарынан башталып, узундугу 75 километрден ашат. Карагужур суусу башка суулар сыяктуу эле өз агымынын өлчөмүн жылдын мезгилдерине жараша азайтып, толуктап турат. Төлөк өрөөнү Карагатты, Соңкөл, Ак Таш тоолору менен курчалып, узундугу 35 км, таманынын туурасы 5 км, деңиз деңгээлинен 2300-3000 метр бийиктикте жатат. Өрөөн аркылуу узундугу 43 км түзгөн Төлөк суусу агат. Бул бийик тоолуу өрөөндө кең суу кыштагы жайгашкан. Өрөөндүн батыш тарабындагы Калмак-Ашууда Соңкөл менен байланыштырган негизги машина жол магистралы өтөт. Калмак-Ашуу калың кардан кыш айларында жабылып, май айларында гана ачылат. Соңкөл бийик тоо өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3013 метр бийиктикте жайгашкан. Узундугу 29 км. Жазылыгы 18 км жетет. Аянты 270 чарчы километр. Кыргызстанда аянты боюнча Ысык көлдөн кийинки экинчи көл. Суунун орточо тереңдиги 9,2 метр. Эң терең жери 13,2 метр. Суу агып чыккандыктан көлдүн деңгээли анчейин өзгөрбөйт. Жээк сызыгынын узундугу 102 км. Түштүк чыгыш бөлүгү жайылып, саздакка айланып, анча чоң эмес аралдарды пайда кылган. Суунун температурасы жайында 11-12 градус Цельсия, кышында 3 градустан ашпайт. Ноябрдын башында тоңуп, май айында ачылат. Кыш-шилдеде муздун калыңдыгы 1 метрге жетет. Түбү тегиз. Көлгө ири жана майда 18 суу куят жана кажырты суусу агып чыгат. Изилдөөлөр боюнча көлдүн пайда болушу орто эсеп менен 4000 жылга барабар деп болжолдошот. Өңү көгүш, тузсуз, гидрокарбонаттуу, сульфаттуу, кальцийлүү тунук суулардын түрүнө кирет. Көлдө камыш, өлөңчөп, жашыл күрөң балырлар жана биомассанын запасы бар. Балыктын бир нече түрү жана андатра байырлаган. Келгин куштардан каз, өрдөк, аңыр жана башкалар кездешет. Соңкөл өрөөнү Кочкор, Жумгал, Нарын, Актала райондорунун аймагында. Керемет жайлоо. Кеңдик багытта 60 км созулуп, туурасы 30 км. Таманын Соңкөл көлү ээлейт. Деңиз деңгээлинен 3000-3400 метр бийиктикте турат. Аба ырайы кышкысын январда -20 градус, жайкы июль айында 11 градус Цельсия. Жаан-чачындын жылдык нормасы 300-400 мм жетет.
Акыркы убакта чет элдик экотуристтердин агымы негизинен Соңкөлгө келет. Өлжегинен анча алыс эмес аянтчыларда боз үй шаарчылары жыл санап кеңейүүдө. Кочкор үрөөнүнө кар кыш айларынын башында жана аягында жаагандыктан чилде убагында дээрлик кар түшпөйт. Өрөөндө жааган карды шамал айдап салгандыктан жер кайра эле карарып калат. Кар жатпас кара кочкор деп ошондон улам айтылат. Ал эми ыктоо жерлерге жана айыл иштерине түшкөн кар тез эле эрип кетет. Улгайган адамдар мурунку мезгилдерде кар жаабагандыгын да эскеришет. Кочкор өрөөнү кышкысын малга жайлуу болуп кол карабайт. Алган эмес жут болгон жылдары нарын тараптан ашып, коро малдарын айдап келип, кыштап кеткендери дагы болгон. Азыркы учурдагы глобалдык экологиялык өзгөрүүнүн таасириненби, кээде өрөөндө аба ырайында ар кандай күтүүсүз өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Жаз мезгилинде өрөөнүн ичи күн жылып көгөргөнгө чейин бозомук тартып турат. Мына ушул жаз айларында жана кеч күздө өрөөндүн батыш тарабындагы ийри суу, сөөк капчыгайынан жана кызарттын белинен башталган ызгаардуу шамал келет. Чанда гана кишилер көз ачырбай кайталанып жаткан шамалга карап, иштеринен нааразы болбосо, негизинен өрөөндөгү жергиликтүү адамдар бир нече күн кээде жумалап келген бул шамалга анча деле маани беришпейт. Адаттарынча Кудайдын жиберген шамалы күчөдү. Кемпир ыйлак башталды дешип, көнгөн сөздөрүн кайталашат. Өткөн кылымдын 70-жылдарында өрөөндүн батышынан каптаган шамалдын ылдамдыгын басаңдатып айыл чарбасына экологияга болгон зыянды токтотуш үчүн Токой чарбасынын аракети менен өрөөндө баг-дарактар отургузулган. Бул жүздөгөн гектар жерди ээлеген карабактар ошондой ыкма менен тигилип өстүрүлгөн. Милдети жогоруда айтылгандай, катуу айбат менен келген шамалды тосуп, күчүн азайтып, алган эмес бороон чапкын менен келген чамылларды чыпкалап өзүнө алып калуу касиети бар. Ушул шамал тосуучу Токой ыкмасына чейин Орто Токой суу сактагычынын үстүнкү бети бир чамылларга толуп калгандыгы айтылат. Кочкор районунун аймагында Токой баскан жалпы аянт 5200 гектар. Негизинен Кочкор жана жоон арык сууларынын жайылмасынан орун алып, суу жээктей ар түрдүү дарак, бадалдар, көбүнчө тал, чычырканак, жылгын жана башкалар өсөт. Токой жамааттары келечекте жасалма Токой аянчаларын, жаратылыш парктарын кеңейтүүнү пландоодо. Бул иш-чара үчүн азырынча Токой чарбасында атайын иш алып барган көчөт даярдоочу питомниктер бар. Токойлордо карышкыр, чөө, түлкү, кыргоол, коён, чил, кекилик жана башкалар байыралган. Бирок окумуштуу биологдордун изилдөөсү боюнча Кочкор өрөөнүндө Кыргызстанда болгон бардык жапайы жаныбарлар жана канаттуулар жашайт. Орто Токой суу сактагычы Кочкор районунун аймагында Кыргызстандагы эң алгачкы курулган жана көлөмү боюнча Токтогулдан кийинки экинчи суу сактагыч. Суу сактагыч Кочкор районунун аймагындагы суулар менен толукталып турат. Деңиз деңгээлинен 1700 метр бийиктикте, узундугу 18 километр, эң жазы жери 5 километр, терең жери 47 метр. Суу сыйымдуулугу 470 миллион куб метр. Кыргызстандын 86 миң, Казакстандын 34 миң гектар жерлерин суу менен камсыз кылат. Азыркы учурда суу сактагычты балык чарбасын өндүрүүгө дагы колдонууда.
Кочкор өрөөнүн таманы дыйканчылыкка пайдаланылып, айдоо аянттарында негизинен буудай, арпа, 1 жылдык жана көп жылдык чөп картошка өндүрүшөт. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы колхоз совхоздор жоюлуп, дыйкан чарбаларынын пайда болушу менен алгачкы кыйынчылыктардан кийинки жетишкендиктер ушул болду. Өрөөндөгү жалпы эл жерге жакын болуп, анын сырын түшүнүүгө жетишти. Азыркы талапка жараша жемиш бактарын жана жашылчанын түрлөрүн өстүрүшүп, аларды сактоо, кайрадан иштетүү эрежелерин дагы өздөштүрүшкөн. Кочкор районундагы элдин көпчүлүгү Кочкор өрөөнүнө олтурукташкан. Айылдар бири-биринен анча алыс эмес жайгашкан. Турак үйлөр, мекемелер, мектептер, маданий клубтар, оорукана жана башка социалдык объектилердин көбү мурунку совет доорунда курулуп ишке берилген. Бирок кийинки убактардагы элдин социалдык акыбалынын өзгөрүшүнөн улам жер титирөөгө туруштук бере турган, ошону менен катар жашоого ыңгайлуу көрктүү үйлөр курула баштады. Социалдык тармактагы курулуштар аз болгону менен жаңы салынган жеке менчик ар кандай имараттар басымдуулук кылат. Кочкор кыштагы алгачкы аталышы Карагоо, өрөөндөгү алгачкы эл олтурукташкан кыштак. 19-кылымдын экинчи ярымында уйгур, өзбек соодагерлери олтурукташкан. 1901-жылы мында жолчуларды тейлөөчү чайкана жана мечит курулган. Кийинчерээк орус дыйкандары көчүрүлүп келип, 1909-жылы Столыпин кыштагы деп аталган. 1916-жылкы көтөрүлүштө жергиликтүү кыргыздар орустарды сүрүп чыгып, аты кайрадан Карагоо аталган. Азыр Кочкор кыштагы райондун борбору. Кочкор суусунун түштүк тарабында Бишкек шаарынан 200 км түштүк чыгышта жана Балыкчы темир жолунан 55 км түштүк батышта жайгашкан. Архивдик маалымат боюнча 1911-жылы негизделген. Кочкор кыштагынын негизги планы 1971-жылы Кыргыз курулуш долбоорлоо институт тарабынан иштелип чыккан. Калкы 15 миңден ашык. Акырындык менен өнүгүүнүн үстүндө. Кочкор өрөөнүндөгү тарыхый табылгалар, археологиялык эстеликтер, байыркы көрүштөндөр, петроглифтер жана шаар чалдыбарынын калдыктары окумуштуу археолог тарыхчылар тарабынан изилденип келатат. Өзгөчө советтик мезгилде белгилүү окумуштуулардын коштоосунда археологиялык казуу иштери жана саймалуу таштарды изилдөөлөр кызуу жүргөн. Бул иштер кээ бир окумуштуулар тарабынан азыр дагы уланууда. Кумдөбө байыркы көрүстөндөрү. Бул таш төбө мүрзөлөрдүн бийиктиги 8,5 метрге жетип, ири дөбө коргондору таш дубал менен 4 тарабынан курчалган. Окумуштуулардын болжолунда сак урууларына таандык деген мындай көрүстөндөрдүн тобун өрөөндүн башка аймактарынан дагы кезиктирүүгө болот. 40 чоронун күмбөзү чийки кыштан бышыктап салынган. Изилдөөчүлөрдүн болжолунда 16-18 кылымдарга таандык. Уламышта бул күмбөздөрдө Манастын 40 чоросунун сөөгү коюлгандыгы айтылат. Ал эми чындыгында бул күмбөздөр кайсыл мезгилге кимге таандык экени сыр боюнча калууда. Санжыраларда сымдары Кочкор өрөөнүнө байланышкан тарыхый инсандар көп айтылат. Бирок акыркы кылымдардагы айкын далилдүүлөрү Ормон Ниязбек уулу. Ормон хан түндүк кыргыз урууларынын башын бириктирип, кыргыз хандыгын түзүүгө аракет жасаган инсан. 1942-жылы азыркы Балыкчы шаарына жакын жерге Солто, Сарбагыш, Бугу, Саяк, Черик жана башка уруулардын башкаруучу өкүлдөрүн чакырып курултай өткөргөн. Курултайда Ормонду ак кийизге салып хан көтөрүшөт. Ормон хан болуп шайлангандан кийин Ысык көлдөгү Кокон хандыгынын чептерин талкалаттырып, өз аймактарында Кокон бийлигин кулаткан. Ормон хан өз алдынча кыргыз ордосун түзүү максатында мамлекеттик тартипти караган мыйзамдарды чыгарган. Булар Ормон окуу деген ат менен белгилүү. Ал боюнча мамлекеттик бийликтин белгилерин түзгөн хандык белги кызыл түстөгү баш кийим, мамлекеттик туу, мөөр, башкаруу жана аскердик аппараттары, соттук жазалоо формалары жана башкалар уюштурулган. Ормон хан кыргыз урууларынан алык салыкты өзү чогултуп,
Алар ээлеген жерлерден өткөн соода кербендеринен алым алып турган. Казынага түшкөн каражаттардын эсебинен кароолчуларды жана атайын машыктырылган мергенчилер тобун кармаган. Мында сырткары элдин сабатын ачууга аракеттенип, Анжиян, Наманган жана башка шаарлардан молдо алдырып балдарды окуткан. Жаңы түзүлүп жаткан Кыргыз мамлекетиндеги хандык бийликтин алсыздыгы элди башкарууда Ормон ханды коркутуу, опузалоо ыкмасын пайдаланууга мажбурлаган. Анын мындай саясаты Ормон опуза деген атак алган. Ормон хан кол башчылык талантынын жана аскердик айлекерлигинин аркасында Кыргыз жергесине жууртуул жасаган казак султаны Кененсары Касымовду талкалап, кыргыз элин жоодон коргоп калган. Ормон хандын урпактары Кочкор өрөөнүндө жашайт. Төрөгелди Абайылда уулу. Төрөгелди баатыр 19-кылымда Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн. Ормон хандын кол башчысы. Төрөгелди жаш кезинен эр жүрөк баатырлыгы менен атагы чыккан. 1847-жылы казак султаны Кененсары Касымов Кыргызга жасаган жортуулуна каршы согушта аскер башчыларынын бири болгон. 1855-59 жылдардагы Бугу Сарбагыш согушунда Төрөгелди Сарбагыштардын башкы жетекчилеринен болуп кол баштаган. Орус бийлигин тааныбаган Сарбагыш уруусун жазалоо максатында алардын белгилүү жетекчилерин, анын ичинде Төрөгелдини колго түшүрүү үчүн 1860-жылы май айында орус аскерлери көлгө келгенде Төрөгелди нарын тарапка өтүп кеткен. Төрөгелди орустардын басып алууларына каршы турса дагы 1864-жылы алардын бийлигин аргасыз таанаган. Шамен Куттук Сейит уулу 18-кылымдын аягы 19-кылымдын экинчи жарымында Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн. Шамен өтө чечен адам болгон, калыстыгы менен таанылган кыргыз бий катары баркталган. Ал Ормон хандын кеңешчилеринин бири болгон. Ормон хан өлгөндөн кийинки окуяларда айтылуу Калыгул менен бирге Бугу Сарбагыш урууларынын чатагын тынчтыкта бүтүрүүгө аракет жасаган. Орус өкмөтү кыргыздарды басып алган мезгилдин алгачкы жылдарында баскынчыларга каршылык көрсөткөн. Бирок 1866-жылы Курткага жакын жерде Борукчу уругунун атынан орустардын бийлигин таанууга аргасыз болот. Медет Байтүгөл уулу. Медет атка 18-кылымдын экинчи ярымында, 19-кылымдын башында Курмангожо саяктардын башкаруучусу болгон. Кыргызстандын түндүк аймактарын каратуу мезгилинде Кокон хандыгы жергиликтүү бийликтин өкүлү катары Медет менен алака түзүп, даткалык наам ыйгарган. Андаш Олжоболот уулу. Андаш баатыр Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн. 1847-жылкы казак султаны Кененсары Касымовдун Кыргызга болгон жортуулунда эрдик көрсөткөн. Орус падышачылыгынын бийлиги мезгилинде ар кайсыл болуштуктардын карамагында жүргөн Чачыранды азык уруусун чогултуп, жер аймактарын бөлдүрүп алуу менен азык уруусунун өз алдынча болуштукка жетишине чоң салым кошкон. Канаат Ыбыке уулу. Канаат хан 1860-жылы Кочкор өрөөнүндө туулган. Эл башкаруучу, Кочкор өрөөнүндөгү Абайылда элинин болушу, ал калыстыгы менен элге алынган, сөзү ачык, окуп, жаза билген, сөзгө чечен, кайраттуу киши болгон. 1904-жылы Ажыга барып келген. Илим билимге чоң маани берип, Ыскак деген уулун Уфадагы жогорку диний окуу жайында медресе Галиядан окуткан. Калган балдары ошол учурдагы Пишпек гимназиясынан билим алган. Канаат 1911-жылы өз каражатына Кочкор өрөөнүндөгү Талаабулак деген жерде медресе салдырат. Медресе жаңы ыкма менен окутуп, мында динден тышкары жалпы билим берүүчү эсеп, география, астабият таануу, тарых, тил сабактары өтүлгөн. Медресенин асты үстү тактайланып, чатыры тунуке менен жабылган. Класстарга парталар коюлуп, карта жана башка окуу куралдары менен жабдылган. Атайын жатаканасы дагы болуп, 100дөн ашык балдар окушкан. Медреседе Канаат Ыбыке уулу Уфадан чакыртып келген татар мугалимден башка Уфадагы жаңы ыкма менен окуткан атактуу Галия медресесин бүтүрүшкөн Токтонаалы Чыңгызбаев, Ыскак Канатовдор сабак беришкен. 1916-жылкы көтөрүлүштө Канаат өзү динчил адам болгондуктан молдолорду чакырып кеңеш курат. Жыйынтыгында ниети казат уруш жасоо керек деген бүтүнгө келишет. Ушул чечимден кийин Канаат болуш Сарала сазынын үстүндөгү Акбел деген жеринде Абайылда жана Темир Болот элин чогултуп жыйын өткөрөт.
Жыйында эл канатты хандыкка көтөрүшөт. 1916-жылы 10 августта канаттын жетекчилиги менен Столыпина азыркы Кочкор кыштагына чабуул жасап басып алышат. Канатхан колун баштап Шамшынын белин ашып Токмоктогу камоого алган чөйрөндөгү болуштуктардын көтөрүлүшкө чыккан элине барып кошулат. Чүйдөгү Бөрүбайдын сеңиринде көтөрүлүшкө чыккан эл канатты экинчи жолу хан көтөрүшөт. Токмокто жакшы куралданган 520 аскер, келгин орустар, ошондой эле аларга кошулуп дуңгандар, ногойлор, өзбектер жана башкалар коргоп турушкан. Көтөрүлүшчүлөр Токмокто 13-22 августта 5000 кол менен камоого алып, 22 августта Ташкенттен дагы кошумча аскерлер жардамга келгенде чегинишкен. Пичпек жана Алматыдан дагы кошумча күчтөр келе баштаганда Токмоктун айланасындагы көтөрүлүшкө чыккан эл Кочкорду карай качкан. Кочкор кыштагынын түндүк батышындагы азыркыга чейин сакталып калган мына бул күйгөн көпүрө ошол 16-жылкы аламаттан калган эстелик. Ошол убактагы күргүчтөп аккан Кочкор суусуна салынган көпүрөнү чүй тараптан качып келаткан кыргыздар орус аскерлерин токтотуш айласы менен өрттөп жиберген. Канатхан 30-сентябрда полковник Целенко баштаган казак орустар менен Кочкордун башындагы Караколдун оюнда 700 чамалуу колу менен беттешип жеңилип артка чегинет. Андан кийин Каракоого келген 200 аскер менен 5 күн тынбай атышып жатканда кызар тараптан Ташкенттен чыккан бир рота солдат кирип келип, Канатхандын колу эки ортодо калып, көп зыянга учурайт. Ушул окуядан кийин анын колу толугу менен бириндеп чачырайт. Эл чачкын болуп сентябрдын аягында Кытайды көздөй кача баштайт. Полковник Целенконун отряды орустарга өтүп кеткен жергиликтүү манап Курман Лепесов жана анын балдарынын жардамы менен Канатханды колго түшүрүп, Алматыга алып кетишет. Медресени бүткөн уулу Ыскакты Нарында даргага тартышат. Гимназияда окуган уулу Жапар Садыкты Бишкектен атып өлтүрүшөт. Алматыда Канатханды өлүм жазасына тартуу өкүмү чыгарылып, 1917-жылы 57 жашында абакта жатканда чачын алдыргандан кийин башына уу сыйпап өлтүрүшөт. Сөөгүн жергиликтүү казактар сурап алып көмүшкөн. Кийинки жылдары Алматыга барган Ишеналы Арабаев казактар көрсөткөн Канатхандын сөөгүн коюлган мүрзөсүнө белги коюп кетет. Бирок Ишеналы Арабаевдин күтүүсүз өлүмү ал жерди белгисиз калтырды. Молдокылыч Шамыркан уулу 1866-1917 жылдары Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн. Түндүк кыргыздардын туңгуч жазма акыны Төрөгелди Баатырдын небереси. Молдокылыч жаш кезинен диний мектептен сабаты ачылып, ырларын жазма түрүндө жараткан. Ал өзү жашаган учурдагы коомдун зиреги, билимдүүсү, карапайым элдин мүдөөлөшү болгон. Чыгармаларында элди ыйманга, адепке, эмгекке, бакшак тигип отуруп алууга үндөйт. Паракорлор менен зулумдарды жектеп, орус падышачылыгынын кысымчылык саясатына каршы болгон. Көптөгөн казалдары бар. Кыссайы зилзала 1911-жылкы жер титирөөнүн негизинде жазылып, 1911-жылы Казандан китеп болуп басылып чыккан. Бул кыргыз адабиятындагы азырынча белгилүү эң алгачкы китеп. 1925-жылы Москвадан Тамсилдер деген ат менен экинчи китеби чыгып, ага Канаттуулар, Бүркүттүн тою, Буудайык деген казалдары кирген. Бишкекте 1939-жылы балдарга арналып Канаттуулар, 1946-жылы Саманчиндин түзүүсүндө Иргелген казалдар деген китептери жарык көргөн. Кийинки коммунисттик режимдин убагында чыгармалары катуу сынга алынып, басууга тыюу салынган. Эгемендүүлүк мезгилинен Молдокылычтын чыгармаларын басуу жанданып, адабий изилдөөлөр күчөгөн. Сагынбай Орозбак уулу 1867-1930 жылдары Ысык көлдө жана Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн. Залкар манасчы жана төкмакын, манасчылардын эң көрүнүктүү өкүлү. Сагынбай 9-10 жашында айылдык молдодон билим алып, өз алдынча китеп окуганга жетишкен. Манас эпосун 15-16 жашынан айта баштаган жана Чоңбаш, Тыныбек, Найманбай сыяктуу белгилүү манасчылар таасир тийгизген. Кара Кыргыз автономиялуу областынын эл агартуу комиссариатынын тапшыруусу менен 1922-26 жылдары Ыбырай Абдырахманов Манас үчилтигинин биринчи бөлүгүн жазып алган. Калган бөлүгү Сагынбай ооруп калганга байланыштуу жазылбай калган. Сагынбайдын варианты 180.378 саптан турат.
Шапак Рысмендиев 1966-1956 жылдары Кочкор өрөөнүндө жашап өткөн манасчы. Айтылуу чоң манасчылар Балыктан, Акылбектен, Найманбайдан, Сагынбайдан таалим алган. Шапактан 1935-1948 жылдары Манастын үчилтиги Манас, Семетей, Сейтек жазылган. Кочкор өрөөнүндө 1852-1937 жылдары Кудайберген Үркүнчү уулу жашап өткөн. Комузчу, мүнүшкөр болгон. Ар бир канаттуунун шаңшыганын, сайраганын комузда дал өзүндөй таптак кайрыган. Кудайбергенден Мураталы, Карамолдо, Самсалы жана башкалар таалим алган. Осмоналы Сыдык уулу кыргыз элинин алгачкы тарыхчысы, агартуучу. 1879 жылы Кочкор өрөөнүндөгү Абайылда болуштугунун аймагында жарыкчылыкка келген. Ата-энесинен эрте жетим калып, аталаш агасы канат болуштун көзөмөлүндө чоңоет. Жергиликтүү молдодон баштапкы билим алып, 13 жашында Токмоктогу Шакир Калпадан окуйт. 1895-99 жылдары балдарды окутуп топтолгон каражаты менен 1899 жылы Үч Турпандагы медреседен окуусун улантып, Бухарадагы диний жогорку окуу жайынан 1 жыл окуп келет. 1895 жылдан тартып кыргыз элинин тарыхын жыйнап, аны жазуу ишин колго алат. Осмоналы Сыдык уулу жыйнаган тарыхтарын 1913 жылы кыргыздардын кыскача тарыхы, 1914 жылы Шабданга багышталган кыргыз тарыхы аттуу китептери Уфа шаарында басылып чыгат. Анын бул эмгектери кыргыз элинин тарыхындагы алгачкы тарыхый чыгармалар катары саналган. 1930 жылы эл душманы деген жалаа менен камалып, Ташкенттин түрмөсүнө которуп жиберет. Ал жерден сүйлөшүп, акча берип кутулуп чыккандан кийин Кочкордогу айылы дөң алышта жүргөндө Осмоналы түрмөдөн качыптыр деген сөз таркап кетет. Осмоналы Сыдыков үй бүлөсүн алып, Тажикстандын кыргыздар жашаган жер кеталына барып баш калкалайт. 1931 жылы 11 мартта Кыргыз АСРнин жогорку соту аны өлүм жазасына сыртынан өкүм чыгарат. Бул токтомдон кабардар болгон Осмоналы Сыдыков аялын, бала чакасын Бишкекке жөнөтүп, өзү жалгыз Кытайга качып кетет жана ал жакта өмүрүнүн акырына чейин агартуучулук кызматта иштеген. 1942 жылы Кытайдын Текес ооданынын Чекирти кыштагында 63 жаш курагында каза болгон. 1958 жылы акталган. Ишеналы Арабаев, туңгуч кыргыз илимпоз агартуучусу, 1882 жылы Кочкор өрөөнүндө туулган. 1900-1910 жылдары кыргыз айылдарында мугалим болуп иштеген. 1910-13 жылдары Оренбургтагы медресе Хусейниядан 1 жыл окуп, Уфа шаарындагы жогорку диний мектеп медресе Галиядан билим алган. 1911 жылы Молдо Кылычтын Кыссай зилзаласын кыргыз тилиндеги эң биринчи китепти өзү баш сөз жазып, Казан шаарынан чыгарган. Кыргыз казак балдарына арнап Алиппе жаки төтө окуу аттуу туңгуч окуу китебин Сарсекеев экөө жазып, Уфадагы Шарк басмасынан бастырган. 1912 жылы таза жазуунун үлгүлөрү болгон Жазуу өрнөктөрү аттуу китепти Оренбургтан чыгарган. Кеңеш өкмөтүнүн алгачкы жылдарынан баштап Түркстан эл комиссарлар советинде жана Кыргыз автономиялуу областынын илим комиссиясын жетектеп, Манас эпосун жазууну уюштурган. 1924 жылы араб графикасынын негизинде туңгуч кыргыз алфавитин түзүп, кыргыз алиппесин жазган. Ишеналы Арабаев 1933 жылы 11 майда улутчул деп камакка алынып, ошол эле жылы 7 июнда Ташкенттин түрмөсүндө каза болгон. 1958 жылы акталган. Баяалы Исакеев, мамлекеттик ишмер, 1897 жылы Кочкор өрөөнүндө туулган. 1933-37 жылдары Кыргыз ССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы жана СССРдин борбордук аткаруу комитетинин президиумунун мүчөсү болгон. 1937 жылы улуттук контрреволюциячыл топтун катышуучусу деген жалаа менен репрессияланган.
1957 акталган. Турдакун Усубалиев, партиялык жана мамлекеттик ишмер. 1919 Кошкор өрөөнүндө туулган. 1961 жылдан 85 жылга чейин Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп, Кыргыз СССРин чейрек кылымга жакын жетектеп турган. Турдакун Усубалиев Кыргызстандын экономикасынын, өнөр жайынын, айыл чарбасынын, окуу жайларынын, илимдин, курулуш, энергетика, маданий социалдык тармактарынын өнүгүшүнө жигердүү салым кошкон. Кочкор өрөөнүнө арналган даректүү тасмабызда Кыргызстандын жалпы элине жана кийинки урпактарыбызга ушул биз жашаган чакан өлкөбүздөгү кичи ата журтубуздун асылдыгын, кол жеткис баалуулугун, жаратылышын, элин, тарыхын көрсөтүүгө аракет кылдык. Мекенге болгон сүйүү туулган жерден башталат.